Чындык өлбөйт, тагдыр жеңчү күн келет, кыйынчылык кылым санайыры келет. Кыргыз үчүн кылган кызмат эмгеги өмүр кымбат, ден соолукка эм берет. 20-кылымдын аягында зор империянын тарашынан кийин мамлекетибиздин эркиндигибиздин арты менен улут катары илимде, билимде жол чаап, билекти өйдө түрүп киришкен болдук. Андан бери аккан суулар кайда кетпеди. Көк асман, көлкүгөн көл, ташкындаган дайра андан да бабадан бабага, атадан балага, укумдан тукумга өтүп, угуту уланып түгөнбөй келе жаткан Кыргыздын кудуреттүү элдик медицинасына бүтүндөй өмүрүн арнаган, Манас ата жашаган Ала тоо койнундагы талас жергесинен чыккан Кыргыздын кулуну, мыктысы Оморбай Нарбеков болду. Бармактай бала чагын баюу сезимдерге жетелеп, тагдырдын даңгыр жолунда басып, таштагына мүдүрүлбөй, көкүрөгүнө Кудай берген дареметти пайдаланып, илим билим менен ширелиштирип, анын суугуна тоңуп, ысыгына күйүп келди. Кыргызстанда медицинанын өнүгүү белестерине көз чаптырып көрсөк, Оморбай агайдын эмгеги опол тоодо экенин баамчыл адам көз жаздымда калтырбайт болсо керек. Так иштеп, кыргыз элинин алдында ак кызмат өтөп, атуулдук милдетин аткарууда алтын башын сайган Оморбай агайдын эмгегин эмнеге теңесек болот? Ооба, дагы далай түйшүк, далай ашуу белестер бар. Ак ийилип, бирок сынбай турганын далилдеген күндөрдү башынан кечирди. Кандай болгондо да жакшылыкка умтулуп, моралдык аң сезимдүүлүккө берилип, боорукер күйүмдүүлүгү, улуу кичүү ортосунда урмат сыйды туу туткан, достор арасында ишенимдүүлүгү, алды менен адамкерчиликти, айкөлдүктү, калыстыкты кадырлаган асыл да, залкар да инсан десек туура болоор. Бар болуңуз, урматтуу Оморбай агай, арыбаңыз.